Өлкөбүздүн көйгөйлүү маселелеринин бири эскилиги жеткен билим уясы. Тар класстар жана шарты жок мектеп экендиги эч кимге жашыруун эмес. Бул көйгөйдү чечүүгө өзгөчө көңүл бурулуп, алгачкы жолу бир эле окуу жылына карата 15 мектепте оңдоп түзөө жана курулуш иштери башталды. Аталган долбоорго республикалык бюджеттен 2,5 миллиард сом жана мэриядан 500 миллион сом өлчөмүндө каражат бөлүнүп, тез арада ишке киргизүүгө болгон аракеттер жумшалды. Курулуш иштеринин жүрүшүнө өлкө башчы Садыр Жапаров өзү көзөмөл кыларын, мектептердин бирине капсула салып жатып билдирип, жаңы окуу жылы жаңы мектептерден башталарын убадалаган. Ак Бата, Алтын Ордо, Мурас Ордо, Ак Ордо, Ак Босого, Көлмө конуштарында мектептер салынып атат. Мектептердин ар бир квадрат метрин $650 салып жатабыз. Буга чейин ар бир квадрат метрин $820 салып келишкен. Мына Бишкек мэриясы күзгө чейин бүтүрүүгө бардык аракеттерди жумшайбыз деп убадасын берип жатат. Курулушту өзүм да көзөмөлгө аламын. Бирок иштин аткарылышына күмөн кылган тараптар да чыгып, мындай тез мөөнөттө бүтүшү мүмкүн эмес деген пикирлерин билдирген. 15 школ, я думаю, навряд ли это мы можем делать. Убадалангандай эле курулуш иштери үзгүлтүлүксүз жүргүзүлүп, күзүндө дээрлик 100% иш аткарылып, салтанаттуу ачылуу аземи менен ишке берилди. Ачылыш аземине Бишкек шаарынын мэри Элмирбек Абдыкадыров жана өкмөт башчы Акылбек Жапаров катышты. Ал эми мектептердин сапаты, курулуш иштери, мөөнөтү жана каржы маселелери боюнча мэрия кызматкерлерине суроо узатып көрдүк. 4,5 айдын ичинде ошол иштер келишим түзүлгөн, ошол келишимдин негизинде иштер аткарылып бүттү. Сапаты жагынан мен өзүм кепилдик бере алам. Себеби дегенде башынан баштап фундаменттен баштадык да ошол иштен фундаментный работа бул бетондон жана каркастан жана ошондой эле ар бири тең арматура токулуп жасалат. Аталган долбоордун тизмесине Борбор калаада жайгашкан номер 75 мектеп лицейи да кирет. Азыркы жаңы имарат турган жердин ордунда Союз убагында салынган бир кабат мектеп болгон. Ал түп тамыры менен түртүлүп, ордуна жаңы мектеп салынды. Пайдаланууга берилген мектептин абалы боюнча мектеп директоруна кайрылдык. Анын айтымында жаңы имаратта бардык шарттар түзүлгөн. Бул мектептин ордунда 308 орунду авариялык абалдагы бир этаждуу эски мектеп болгон. Жана президенттик программага кирип, ошол апрелдин 18 апрелден баштап бузулуп баштаган. Ошол 4,5 айдын ичинде 2 этаждуу 550 орунду ушул жаңы типтеги мектеп курулуп 26 сентябрда ишке берилди. Баласын жаңы мектепке жиберип жаткан ата-эненин айтымында алар мектептин курулуш ишин аякташын чыдамсыздык менен күтүшкөн. Все нравится, а именно? Именно все класс. Все классы нравятся? Я рада за тебя, давай собираемся, дома создаем нашу школу. Ощущения прям нет, сам персонал отличный, у нас вот, замечательный директор, все, да. Ну, как бы ощущение, ну, школа была очень старая, ветхая. Конечно, мы хотели, чтобы наши детки обучались в более лучшей школе, конечно. Но мы не ожидали, что нам такую замечательную школу вообще, ультрасовременную, мы не ожидали, конечно. Будешь хорошо учиться в школе? Ага. Платош, нашел новых друзей в новой школе? Да. Да? Теперь будешь каждый день ходить в школу? Угу. Будешь отличником? Да. Хорошо, молодец. Ал эми мектепке жөнөп жаткан окуучу Платоштун кубанычында чек жок.